Бишкекте өткөн Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиянын 22-чи отурумунда соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Именно Российская Федерация является нашим стратегическим и надежным союзником и партнером. Кыргызстан Россия менен стратегиялык кызматташтыкты кеңейтүү жана аны ар тараптуу тереңдетүүгө өзгөчө маани берет. Бүгүн биз Кыргыз-Орусия ортосунда өкмөт аралык соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча комиссиянын 22-чи кеңешмесин өткөрүү алкагында россиялык кесиптештер менен биргеликте олуттуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Комиссиянын кеңешмесин өткөрүү алдында президент Сооронбай Шарипович жана премьер-министр Кубатбек Айылчиевич Алексей Владимировичти кабыл алды. Инвестициялар тартуу жана коргоо агенттиги Кыргызстан Россия үчүн биринчи кезекте экономикалык өнөктөш катары маанилүү экенин билдирди. Миллиондогон рынокко ээ болгон ЕАЭП өлкөлөрү ВСП+ аркылуу салыксыз Европа жана АКШга 8 миңден ашык аталыштагы продукцияларды экспорттоого мүмкүндүк берет. Ошондой эле төмөндөтүлгөн салык, арзан электр жарыгы товардын өздүк наркын сактоого жардам берет. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Орус экономикалык кызматташтыктын перспективдүү долбоорлорунун баш сагында энергия үнөмдөөчү технологиялар, транспорт багытындагы биргелешкен ишканалар турат. В сфере энергетики обсуждалась возможность тесного сотрудничества между нашими электрическими станциями. Биз мындан ары карай кызматташтыкты тереңдетүүгө даярбыз. Тактап айтканда, энергетика жаатында россиялык Интеррао менен биргеликте Кыргызстанда бирдиктүү билинг борборун түзүү боюнча долбоорду ишке ашыруу жөнүндө макулдашуулар болду. Андан сырткары өнөр жай жаатында, тактап айтканда, Кыргызстандын индустриясын россиялык технологиянын жардам аркылуу өнүктүрүүдө да макулдашуулар болгон. Ошондой эле электр паркы же Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун курууда Россиянын катышуусу сыяктуу башка инвестициялык долбоорлор да сунушталды. Кыргызстан менен Россиянын кызматташтык жылынын алкагында соода саттык тармагын өркүндөтүү жөнүндө көп иш-чаралар мерчемделген. Бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу өзгөрүүлөр киргизилди. Бирок өкмөттөр аралык комиссияда бардык мерчемделген пландар сөзсүз аткарыларын белгилешти. Учурда форумга даярдыктар көрүлүүдө. Өзгөчө 3 инвестициялык долбоорду бүгүнкү күнү атап атабыз. Ошол багытта биз ушу жылдын аягына чейин дагы бир баягы жандандырып, жаңы иш кадамдарды түзүп, иш планын түзүп, ушул инвестициялык долбоорлорду толугу менен ишке ашырсак деген демилге бар. Кыргыз-Россия кызматташтыгы барган сайын өнүгүүдө. Кыргызстан ЕАЭПке мүчө болгон соң Россияга импорт 4,5 эсеге өстү. Бирок өкмөттөр аралык комиссиянын мүчөлөрү потенциал дагы толук колдонула элек экенин билдиришти. Конечно же, мы остановились и на работе Российско-Киргизского фонда развития. Это важнейший финансовый. Албетте биз Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун ишине да токтолдук. Бул Кыргыз өкмөтү менен биргеликте бул жакта түзүлгөн маанилүү финансылык институт. Учурда бул Кыргызстанда 2700дөн ашык ар кандай долбоорлорду колдоп келет. Бул өз кезегинде өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүндө салымын кошууда. Биз ошондой эле Кыргызстандын ЕАЭПке киришинде позитивдүү жыйынтыктарын айта кетели. 2015-жылдан баштап Кыргызстан бул уюмга мүчө болгон соң Россияга экспорттун көлөмү 4,5 эсеге өскөн. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден тарта фитосанитардык көзөмөл багытында эки өлкөнүн кызматташтыгы күчөтүлдү. Россия лабораториялардын техникалык базасын жаңылоого, кызматкерлерди окутууга жардам берип, лицензияларды электрондук түрдө берүүгө жетишишти. Жыйынтыгында кыргыз товарлары Россияда өз ордун тапты. Россиялык көзөмөлдөөчү органдар сапатына мыкты бааны берүүдө. Ал жакта өзүнүн кардарлары бар. Ошондой эле эң негизгиси убакыттын өтүшү менен жана силердин көзөмөлдөө органдарынын так, сапаттуу продукция катары көрсөткөнүндөй талапка жооп берүүдө. Учурда товарларды маркировкалоо боюнча биргелешкен иштер жүрүүдө. Өкмөттөр аралык комиссияда бул маселе дагы каралды. Мы завершаем согласование проекта по оказанию содействия в создании. Биз товарларды маркировкалоо системасын киргизүү долбоору боюнча келишимди жыйынтыктап жатабыз. Учурда бул система Россия аймагында иштелип чыгып, киргизилип иштеп жатат. Бул өз кезегинде товардын түрлөрүнүн ачык айкындуулугун камсыз кылат. Россия менен Кыргызстандын билим берүү тармагындагы кызматташтыгы эгемендүүлүктү алган жылдардын башына барып такалат. Жыл сайын кыргызстандык студенттер үчүн Россиядан билим алуу үчүн орундар каралат. Учурда 370 студент жөнөгөнү турат. Өкмөттөр аралык комиссиянын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында бул орундар көбөйтүлмөй болду.
2009 жылдан бери жылына бир 370-тен 400 орунга чейин келчи. Эми ошо экилдикен анткени ошо Россия Федерациясында вуздарда ошо бюджеттик негизде биздин жарандардын окууга умтулуусу көбөйгөндүктөн азыр ошо экел биз дагы суроо көтөрүп атабыз. Мүмкүнчүлүгүн карап көргөндөрүнө Россия Федерациясы тарабынан ошо эки бюджеттик орундарды дагы көбөйткөнгө. Бул биринчи маселенин аркасында талкуу жүрүп, мен ойлойм, что кандайдыр бир жетишкендиктерге жетишебиз деп. Кыргызстандын түштүгүндөгү мектептерде россиялык мугалимдер окуучуларга орус тилин үйрөтүүдө. Бул мурда эки өлкөнүн ортосундагы жетишилген сүйлөшүүлөрдүн негизинде болуп жатат. Өкмөттөр аралык Россиянын өкүлдөрү эми россиялык мугалимдер дагы көбөйө турганын билдиришти. Быйылкы жылга азыр ошо быйылкы 2020-2021 жылга ошо экил башталгыч класстардын мугалимдер Россия Федерациясынан келген мугалимдер санын 30га чыгарып, ошо 30 мугалим тажрыйбалуу мугалимдер келип, ошо түштүк региондогу мектептерде өзлөрүнүн баягы биздин балдарга сабагын берип, өзлөрүнүн бир тажрыйбаларын киргизет. Өкмөттөр аралык комиссиянын чогулуусуна коронавирус жолтоо болгон жок. Бирок ошентсе да отурумдун негизги темасынын бири болду. Кыргызстан менен Россия пандемияга каршы биргеликте күрөшүүдө. Өлкөдө колдонулуп жаткан ПЦР тесттердин 50% Россиядан алынып келинген. Тажрыйба алмашуу иштери жүрүүдө. Кыргызстандык дарыгерлерге жардам катары Россия биринчилерден болуп өзүнүн дарыгерлерин жөнөттү. Эта ситуация показала, что действительно между Россией и Кыргызстаном существует. Бул оор кырдаал Россия менен Кыргызстандын ортосунда чындыгында достук мамиле бар экендигин көрсөттү. Буга биринчи кезекте пандемия учурунда Россия тарап көрсөткөн жардам далил болуп берет. Бул Россия Федерациясынын медициналык жабдыктар жана ошондой эле дарыгерлердин кеп кеңеши сыяктуу жардамдар болду. Кеп кеңештердин натыйжасында оорунун туу чокусуна жеткен жай мезгилинде ооруну басууга мүмкүн болду. Чындыгында ушундай кыйын кырдаалда сенин чыныгы досуң ким экени билинип калат. Азыр COVID-19 каршы вакцинаны алуу боюнча Россия менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Россия тарап Кыргызстанга берүүгө даяр экенин билдирди. Өлкөгө эпидемиялык туруктуулук орногончо бирге болуу үчүн долбоорлор бар. Лабораториялык иштей турган биздин тест системалар болобу башкасы, ошонун баарын ушул жерде сүйлөшүп, макулдашып, эртеңки күнгө деген кеңири өзүбүздүн кызматташтыкты, ошо санитардык, эпидемиологиялык бейгамдыкты камсыздоо боюнча багыттарыбызды да тактап чыгып атабыз. Ошо чогуу алып бара турган иш-чаралардын баарын бүгүнкү күнү ушул жерден сүйлөшүүгө жетиштик да. Өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынтыгында кызматташтык жылына карата мерчемделген иш-чараларды аткаруу маселеси көтөрүлдү. Пандемияга байланыштуу салтанаттуу жабылыш аземи кийинки жылга калды. Отурумдун жыйынтыгында Россия тарап жакында Сооронбай Жээнбековдун Москвага келишине даярдыктар көрүлүп жаткандыгын билдирди. Эки тарап тең эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусу кыргыз-орус мамилесин жаңы деңгээлге чыгарат деген ишенимде. Канат Жолочиев, Жантай Макенов, Пирамида.